Садыр Нуркожеевич, сизге биздин кайрылуубуздун себеби сиз ушу Токтогул районуна Каракөл шаарына келатканыңыздан пайдаланып, менин балам 2017-жылы январь айынан бери 6 жылдан бери акыйкат таппай издеп келгендиктен бүгүн сиз Токтогул Каракөл шаарына Камбарта ГЭСке келгениңизден улам сиздин жеке кабылдамаңызды сурап, биз Каракөл шаарынын Камбарта ГЭСинин оозунда сизди күтүп отурабыз. Садыр Нуркожеевич, сиз бизди жеке кабылдамаңызга алууңузду сурайбыз. Бул жакта Токтогул районунда эч качан акыйкат жоктугунан 6 жылдан бери акыйкат таппай баламдын өлүмүн издеп бүт фактылар бар жоктун бардык фактылар тургандыктан мынакей фактылар открытый ачык эксперттин результатында жана фактыларда бардыгы көрсөтүлүп турса дагы менин баламды өлтүргөн балдар Телман айылынын, Өзгөрүш айылынын, Кызыл Уран айылынын 3 бир туугандын балдары балдар ким Бугубаев Алмаз, Амангелди уулу Азамат, Набатбек уулу Айнур 3 кылмышкер баламды кыйноо жолу менен өлтүрүп кетишкен. Ушул кыйноо жолу менен өлтүрүп кеткен балдарды биздин Токтогул районунун прокурору биринчи менин баламды өлтүргөндө прокурор болуп турган Жалал Абад областынын прокурору Улан Ибрагим уулу өз кызыкчылыгы менен бурмалап кеткен негизи. Тергөөчү Айбек Ажибаев, начальник мырза Ашыралиев, инспектор бардыгы өз кызыкчылыгына бурмалап кетип, мынакей 6 жылдан бери акыйкат жок. Мынакей азыркы тушта Токтогул районунун соттору акыйкат карап беришип, Жалал Абад областынын сотторуна акыйкат карап, мынакей кайра баштан 6 жылдан кийин 5 ай дегенде кайра тергөөгө айдап беришти. Кайра тергөөгө Токтогул районунун прокуратурасына айдалды. Кайра тергелип толугу менен кандар менин баламдын эксперттин результатындагы чыккан менин баламды өлтүргөн балдардын кийимдеринен менин баламдын өлгөн маркум Турусбек уулу Мирбек баламдын кандары чыккан. Ошол толугу менен такталган эмес. Жана башка кемчилдиктүү жактары толтура аябай. Бул нерсени бардык нерсени бурмалап келген